أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Урматтуу мусулман агайны, бүгүнкү темабыз хаддид хадафака фил хая. Жашоодон максатың эмне? Жашоодогу максатыңды белгилеп тактап койгун деген тема. Инналлаха ла югайру ма биқаумин хатта югайру ма би анфусихим. Албетте Аллах табарaka ва таала бир коомду өзгөртпөйт, ал коом өзүн, ички дүнүйөсүн, кулук пейлин өзгөртмөйүнчө деген аяттын астында көптөгөн темалар өттүк. Ошол аяттын астында бүгүн урматтуу мусулман агайны, сен жашоодон максатың эмне? Сенин жашоодон максатың эмне деген суроого эч ойлонбостон так жооп бере аласыңбы? Астыңда максат койгон максатың ачык айкынбы? Же болбосо бүгүн 40 жашка, 50 жашка толгон болсоң да жашоодон максат эмне экенин билбейсиңби? Же болбосо токтоп туруң молдоке, бир аз ойлоноюнчу. Ойлонуп андан кийин жооп берейин, жашоодон эмне максатым экен деп жооп айтасызбы? Эгер сен жашоодон максатың болсо, күнөөдөн арууланат элең. Эгер сен жашоодон бир жакшы максатың болсо, Аллах табарaka ва таалага жалбарып тооба кылат элең. Кана эми мага жооп берчи, урматтуу мусулман агайны. Сенин жашоодон максатың эмне? Урматтуу мусулман агайнылар, миллиондогон, миңдеген, балки миллиардтан өтүп калган бүгүнкү күндө мусулмандар жашашат, бирок жашоодон максаты эмне экен? Жашоодон эмне максатта жашап жатам деген суроого жооп бере албаса, өтө кыйын нерсе. Урматтуу мусулман агайны, биз бул дүйнөгө келебиз жеш үчүн, ичиш үчүн, же болбосо үйлөнүш үчүн, жана артыбыздан туяктар калдырып, перзенттүү бала чакалы болуш үчүнбү? Ошондой турган болсок, жейбиз, ичебиз, андан кийин бир күн кайра өлүп, Аллах табарaka ва таала барабыз. Kur'an-ı Kerim'de Allah Tebareke ve Teala وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ deydi. İmansız insanlar, jaratkanды tanımagan adamlar, ayvanga okşoş yaşaşat, ayvanday jeşet, ayvanday içişet, bul dünyanın bardık jırgaldığından faydalanışat, aladın bara turgan jeri dozok deydi. Eğer jaşoodon maksatыңызды bilbeseniz, ayvandan ayırmanız bolboy kalat. Oşandıklı urmattуу musulman agayny, bugün elimizdin ahvalı, musulmandardın, Muhammed Aleyhisselam'dın ümmetinin ahvalı özgörsün deseniz, жашоодон максатыңызды белгилеп тактап коюңуз. Бүгүнкү темабыз адаттагындай эле айрыкча жаштарга кайрылган. Жаштар бул негизги үммөттүн келечеги. Жаштар бүгүн 20 жашта, 18 жашта. Максатың эмне келечекте? Эмне үчүн жашап жатасың? Же болбосо сен 22ге кирсең да, же кебир жаш дегенде 40 жашта кошулат. Пайгамбар жашына кирип, пайгамбар 40 жашында пайгамбар болду эле. Сен үчүн, мен үчүн пайгамбар түнүн түн дебестен, күндүзүн күндүз дебестен ачка кыйналып дин жеткирди эле. Сен пайгамбардын үммөтү бүгүн эмне үчүн жашап жатасың? Азырга чейин жашооңдун максатын билбейсиң. Сен ушундай жаштыкта, күчкө толгон, акылың жайында, бардык максатыңа жете турган кезде жашооңду билбесең, бүгүндөн баштап барып, жашоодон максатың эмне экенин так кызыл калем менен жазып, астын каралар менен чызып, өзүңдүн бөлмөңө уктай турган кроватыңдын башына илип койгун. Мен эмне үчүн жашап жатам? Бүгүн Аллах үчүн эмне иш кылдым? Диним үчүн эмне кылдым? Элим үчүн эмне иш кылдым? Ата-энем үчүн, мамлекетим үчүн, келечегим үчүн, ахиретим үчүн эмне кылдым деп жазып кой.
Siz ақсақал 60 жашта, 65 жашта болсаңыз да бүгін, егер жашаудан мақсатыңыз эмне екенін білбесеңіз, бүгіннен баштап отырып ойланып көріңіз. Жашаудан мақсатыңыз эмне екен? Бала тарбия кылуудан мақсатым эмне? Үйленуден мақсатым эмне? Ақша табудан мақсатым эмне? Бардығын тақтап, алдыңызға жазып қойыңыз. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кейбір сахабалары 60 жашта, 50 жашта ислам динин кабыл кылышты. 60-50 жашта исламды кабыл кылгандан кийин алар исламга ушундай кызмат кылышты. Алар тарыхта алтын менен жазылып калышты. Сиз бүгүн ислам үчүн эмне кылдыңыз? Сиз пайгамбарыңыз үчүн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уммати, умматим деп түнүкөн ыйлайт эле. Сиз үчүн дуа кылат эле. Келечек бир туугандарымды көрсөм деп үмүт кылат эле. Күндөрдүн биринде пайгамбар өзүнүн өтүп кеткен сахабаларын мүрзөсүн зиярат кылып келип, мүрзөлөрдү карап баарына пата кылгандан кийин сахабаларга кайрылып, "Кара мен бир туугандарымды көрсөм" деп пайгамбардын көзүнөн жаш акты. Жанындагы сахабалар "Аваласна ихванак я Расулаллах". "Ey пайгамбар, биз сенин бир тууганың эмеспи?" десе, "Жок, силер менин сахабаларым, менин бир туугандарым кийинчерээк келет" dedi. Алар ким эле? Силер. Бүгүн мечитти толтурган аксакалдар, жаштар. Пайгамбар сиздерди көргүсү келди. Бирок сиз ошол пайгамбар үчүн эмне кылдыңыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам динге чакырган кезде пайгамбарыбызды Меккеде кафирлар, кээ-бирлер сен жиндисин, кээ-бирлер бакшысың, кээ-бирлер акылдан кеткенсиң деген сөздөр менен айткан кезде пайгамбарыбыз кысылып эмне кылышын билбестен үйүндө ойлонуп жаткан кезде Аллах табарак ва таала Кур'ан-ы Каримден Вад-Духа сүрөсүнөн аяттар түшүп, "Ва ла сауфа ю'тика раббука фатарда". Ey Muhammed, кайгырба. Келечекте Аллах таала сага ушундай жакшылыктар берет, ийгиликтер берет, ал кезде разы болуп каласың дейт. Аллах сени разы кылат. Мухаммед булардын сөзүнө кулак салба, кайгырба дегенде пайгамбарыбыз эмне деди билесизби? Менин үммөтүмдүн бирөөсү дозокко кирсе, Аллахым мен разы болбойм дейт эле. Ал ким? Сиз пайгамбардын үммөтүсүз. Сиз үчүн пайгамбар, менин үммөтүм бири да дозокко кирбесин. Ошолор кирсе, Аллахым мен кайгырам, мен разы болбой калам дейт эле. Бирок сиз пайгамбардын динин туткан жаштар жана аксакалдар бүгүн пайгамбар үчүн эмне кылдык? Бир адам баласы, кичинекей адам баласы, ата-энеси үйлөндү, жигиттер өлдү. Кичинекей наристе чоңойду. Чоңойгондон кийин мектеп жашына жетти. Ата-энеси колунан жетелеп мажбур мектеп тап келди. Мектепте жакшы окуп да жараткан жок. Ата-энеси көзөмөлдөгөндө балам тапшырмаңды эмне кылдың деген кезде гана окуду. Мугалимдердин тартуусу менен, мугалимдердин түркүсү менен эптеп орто мектепти, орто билим алып чыкты. Орто билим алгандан кийин 3 деген канааттандыралуу деген баа менен бүттү. Ал баа менен өзү каалаган максат кылган эч бир университетке, эч бир факультетке ал тапшыра албайт. Бирок анын алган баасына жараша бир факультетке кирет ал. Же училищага, же башкага. Өзү алдына койгон, астына койгон максатка жете албайт. Ошентип бир университетке да тапшырды. Атасы акча берип, уюн сатып, башка кылып баласын окутту. 4 жыл өткөндөн кийин университетти да бүттү. Үйлөнүү бойго жетти. Үйлөнүү убактысы келди. Үйлөндү ал. Эмне үчүн үйлөндү? Себеп бардык адамдар үйлөнөт экен, бул да үйлөндү. Үйлөнгөндөн кийин албетте балалуу болду. Балалуу болгондон кийин бала багыш керек, тирикчилик кылыш керек, кызмат кылыш керек, соода кылыш керек. Арамдан адалдан табып бала багып баштады. Ошентип балдары да чоңойду. Bir күн 60-70ке киргенден кийин бул дүйнө менен коштошуп өлүп калды. Ушуну менен кысса түгөдү аңгеме. Бүгүнкү күндө кимибиздин аңгемебиз ушул аңгемеге окшобойт. Бүгүнкү күндө кимибиз ушундай эмеспиз. Адам баласынын аңгемеси ушул, окуясы. Кыска тирикчилик. Бир жашоодун максаты болбосо, жашоодон бир алдыбызга койгон максат болбосо, ал жашоо биздин тынчыбызды алат. Бул жашоо инсандын өмүрүн ала турган жашоо. Бул жашоо инсанды жатада турган жашоо. Бүгүнкү күндө эмне үчүн адамдар жашоодон кысылып, кыйналып, асылып жатат? Асылып өлгөндөрдүн саны көбөйүп жатат. Жашоодон бактысын таппагандар эмне үчүн көбөйүп баратат? Себеп ал жашоодон эч бир максатын билбейт. Америкада кичинекей наристе балдар барган кезде биз 2001-жылы барып көрдүк эле. Мектептерге келсеңиз, жумасына бир жолу турмушта жашоодон максатыңды тандагын деген бир сабак бар. Жумасына бир жолу. Кичинекей 1-чи класска келген балдарды жашоодон максатың эмне? Келечекте эмне болгон келет деген жумасына бир жолу сабак өтүшөт.
Баягы түшүнбөгөн балага кайра айта бергенден кийин 2-3 класска келгенден кийин баягы жигит мен дүйнө жүзүндө эң жакшы компьютерчи болом дейт. Же болбосом дүйнө жүзүндө эң жакшы архитектор боломун. Же дүйнө жүзүндө эң жакшы мен жазуучу боломун. Ошого карата баягы балага көңүл бурушат. Жазгы каникул болгон кезде бүгүнкү күндөй биз балдарыбыз каникулга чыкты, эмне кыларыбызды билбейбиз. Алар мектептен жазат. Сиздин балаңыз компьютерди тандаган. Жаз каникулунда балаңызды көзөмөлдөңүз. Максатына жардам бериңиз, шарттар түзүп бериңиз дейт. Сиздин балаңыз дааватчы болом деди. Балаңызга көңүл буруңуз. Балаңызга китеп окутуңуз. Жаңы окуу жыл башталган кезде мугалим биринчи жолу баланан сурай турган суроо максатыңа бир максат койгон элең. Ошого жараша каникулда эмне иш аткардың? Кандай ийгиликке жеттиң деген суроо менен сурап баштайт. Бирок бизди өкүндүргөн нерсе, биз бүгүн балдарыбыздын эмнеге таланты бар, эмне колудан иш келет, эмнеге жарайт экенин да билбейбиз. Биз балдарыбызды мойнубуздагы милдет тамак аш берүү, кийим кече берүү деп гана түшүнөбүз. Качан үммөткө ушундай болсо, көңүл буруп, балам келечекте ким болот, кандай кызмат кылат, мунун колудан эмне келет деген көңүл бурсак, ошондо гана биздин үммөт элибиз бутуна тура билет. Эгер кайдыгер болсок, келечекте бутубузга туруш өтө кыйын нерсе. Урматтуу энелер, эжелер, аталар, бала тарбия кылгандарга кайрыларым. Сиз балаңызды кийгизесиз, ичиресиз, жакшы тамак алып бересиз. Бул тарбия эмес. Бул тарбияга жардам берүүчү идара кылуу. Тарбиянын негизгиси бул эмес. Негизги тарбия балаңыздын кандай шыгы бар, балаңыздын эмнеге чымыны бар, балаңыздын эмнеге таланты бар. Ошону издеп табуу. Балаңызга жардам берүү. Балаңыздын жүрөгүнө пайгамбарды сүйүү, динди сүйүү, Аллахты сүйүү, мекенди сүйүү, ушул нерселерди баланын жүрөгүнө орнотуу. Ушул нерсени балаңыздын жүрөгүнө орното албасаңыз, бул тарбия эмес. Аллах Таала жаратылышта жараткан эң улуу махлукат, жаратылыш бул инсан. Инсанды айвандан айырмалаган нерсе акылы. Акылыңыз бар, 4 тонна, 5 тонналык пил сиздин артыңыздан кете берет жетелей сайыз. Эмне үчүн? Сиздин акылыңыз бар. Ал акылсыз айван. Бир гана инсандын айырмасы ушунда. Бирок бүгүн биз Аллахтын эң улуу махлукаты, жаралганыбыздан максат эмне экен? Дагы ачыктап кое элекпиз. Пайгамбар жашына толуп 40 жашта же болсом, пайгамбардын өткөн жашына 63 жашка келсек да, максатыбыз алдыбызда ачык айкын эмес. Мен эмне үчүн паланчыга үйлөнөм? Паланчыны үйлөнбөстөн түгүнчүгө үйлөнөм. Себеп мен үйлөнүүдөн максатым бар. Паланчыга үйлөнсөм, менин максатыма жардам берет. Өзүм койгон максатка жетүүгө ошол кыз менен оңой жетемин. Мен бул жигитке турмушка чыксам, менин койгон максатым бар. Ушул жигит менен биргеликте максатка жетүүм оңой. Ошондуктан проблема чачында көзүндө эмес экен. Же жигиттин машинесинде, чөнтөгүндөгү акчасында эмес. Негизги маселе максатка кандай барам дегенде. Урматтуу мусулман агайындар. Биз мусулмандардагы бир проблема, көйгөйлүү маселе, биз мусулмандар ислам динини толук жакшы түшүнгөн эмеспиз. Ислам динини биз бөлүп койгонбуз. Ислам динини биздин түшүнүгүбүз, ката түшүнүгүбүз бар. Биз ислам дегенде бир гана ибадат, намаз окуу, орозо тутуу, зекет берүү, ушуну түшүнөбүз. Астагфирулла. Ороз, намаза, зекет булар исламдын негизги жүрөгү. Бирок булар өзү болбойт. Биздин башка бир максаттар болуш керек. Мусулмандар көчөдө жүргөн кезинде бир гана мечитте эмес, көчөдө мен сиздерден суранарым, көчөдө жүргөн мусулман реклама болуңуз. Сиздин мамилеңизден, сиздин илимиңизден, сиздин кийим кечеңизден башкалар үлгү алсын. Мына мусулман деп. Шилекей аксын, сиздин артыңыздан жүрсүн. Сиз исламды сүйдүрүң. Илим ал дедик. Kur'an-ı Kerim'de 375 ayette ilim jönünde söylese. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Sahih Bukhari'de 200'den köp hadisi ilim alınga öndese. Bugün biz bilimden kaçağız. İnsanın bir en ulu jeri kaysı meyi. İnsanda hayvandan ajratıra turgan en ulu nersemiz bizde meyimiz var. Biroq oşo meyini biz işletmeyiz. Ne üçün? Masla. Ha? Masla oyturağı işletildi. Keçiresizler, Kudayga şükür işletkender de var. Barыңар деме кылуудан алысмын.
Бирок кээде сөз айтып мен катып айттым деймин, бирок мен силерди кара санаган душманыңар катары эмес, силерге күйгөн бир тууган мусулман, келечек үчүн, элиме күйгөн, жердештерим үчүн, мусулмандар үчүн айтып жаткан сөз. Эгер сөзүм оор келсе кечиресиңер. İnsandın en ulu, en kımbattуу нерсеси мээси болсо, мээсибизди эмне үчүн иштетпейбиз? Биз дүйнөгө өзүбүздү таштап койгонбуз, дүйнө бизди түртүп иштете берет. Дүйнөнү карай кете беребиз. Биз дүйнөнү иштетели. Бизди Аллах Табарак ва Таала жерге эмне үчүн жараткан? Жердеги орун басар деген ким? Аллахтын максатын ишке ашыруу. Аллах Табарак ва Тааланын мойнубузга жүктөгөн нерсеси ошо. Ошондуктан урматтуу мусулман агайны, бүгүн баргын, отургун, бир ручка менен калам алып, ойлонуп көрүп жаз. Tayyip. Болуптур. Дагы эле түшүнбөсөңүз дагы бир аз жардам берейин. Суроодо ушундай дейсиз. Мен эмне үчүн жаралдым? Мен эмне үчүн жаралдым? Суроо. Артына жооп жазыңыз. Экинчиси. Бул суроого көптөгөн адамдар башын ооруткан. Булардын башчысы Афлатон. Философ. Ойлонуп, ойго жетпестен акыркы жеткен ой эмне дейт? Аллах Таала биз бардык махлукатты жараткандан кийин унутуп калган. Ошондуктан турмуш ушундай болуп атат дейт. Аллах Табарак ва Таала Кур'ан-ы Каримде ага жооп берди. Ва ма кана раббука насия. Кур'ан айтат. Эй Афлатон, Аллахтын наалаты болсун, Аллах жаратылышты унуткан жок дейт. Кийинчерээк арабтардан бир жахил Илахи Мади деген бир шайыр чыгат. Билбеймин кайдан келдим, бирок келдим. Билбеймин кайдан келдим, бирок келдим. Көзүмдү ачсам астымда жол бар экен, жолду карай жүрдүм. Ушундай ойлонуп жүрө беремин, кааласам да каалабасам да жашоо ушул экен. Кандай каалабайын, кайда барам, эмне үчүн барам билбеймин, эмне үчүн келгенимди да билбеймин дейт. Ошондуктан көптөгөн турмуштан максатын билбеген, хайран болуп таң калып отурган адамдарга жо кандай жооп алам деп жообуга жетпегендерге Кур'ан-ы Каримде Аллах Табарак ва Таала "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун" жообун берет. Мен инсандарды, акылдуу инсанды жана жиндерди бир гана Кудайды таанып, Кудайга ибадат кылуу үчүн жараттым дейт. Не үчүн жаралыппыз? Кудайды таанып, Кудайга кулчулук кылуу үчүн. Бирок бул сөздү уккандан кийин бул аятты баарыбыз билебиз. Аллах Таала айтат, инсандарды, жиндерди ибадат кылуу үчүн жаратты. Баарыбызга түшүнүктүү келет. Дайым намаз окуш керек экен, ораза tutуш керек, закат бериш керек. Ушинтип эле жүрө бериш керек. Кудайым, биз муну аткара албайбыз дейсиз. Туура аткара албайсыз. Биздин жаралуубуздун сыры, жаратылыштын сыры, биз дүйнөгө келүүбүздүн сыры, максаты Аллах Таала бизди кулчулук кылсын дептир. Кулчулук кылса дайым эле намазда отура берсек болобу? Базарды ким кылат? Акчаны ким табат? Мүмкүн эмес, Ошондуктан